Кимди гана жакшы көрбө, ал менен сөз ажырашасың. Бу дүйнөдө берекеси, кесепети келет, жакшылыктын берекеси берилет, жамандыктын кесепети берилет, бирок акысы толук берилбейт. Салмактап көрөт, стандартына салып көрөт. Канчалык туура келсе, ошого жараша тиякта табат. Ар бир мажлистин өзүнүн адеби бар, өзүнүн максаты бар, өзүнүн таасирлери бар. Бул мажлис, бул берекелүү мажлис, иман мажлиси, илим мажлиси, үммөткө жакшылык жеткире турган, ахиретти кура турган мажлис. Ошондуктан канчалык биз талап менен, адеп менен, ихлас менен кунт коюп, Аллага Таалага таважжух жүздөнүп, сүйлөсөк, окусак, уксак, ошого жараша Алла Таалам акыйкаттын эшиктерин ачат, марифаттын эшиктерин ачат. Жакшы иштерди кылганга Алла Таалам товфик берет. Вама товфик илля биллах, товфик Алладан гана тугандар. Bir pende bu dünyaya gelip bir Subhanallah deyip aytуусу mümkün emez Allah'ın tevfikisiz. Bir secde kılıusu mümkün emez. Oşon üçün jakşılıktın bardık Allah'ın kolunda. Biyadikal hayr. Jaratkan Allah'ın gana kolunda. Dünya ahirettin bardık jakşılıkları. Jaratkan Allah Taala kimge öret? Talapkerge öret. Kim jaratkan Allah Taala'ga talabın görsötsö, hareketin görsötsö, çın жүрөктөн сурагын айтса, Алла Таалам ошого сөз берет. Агайын мусулман бир туугандар, Алла баарыбызды ибадат үчүн жараткан. Вама халактул джинна вал инса илля лиябудун. Алла бардык адамзатты өзүнө ибадат кылуу үчүн гана жараткан. Жиндерди дагы, инсандарды дагы ибадат үчүн. Ибадат Алланын акысы. Бирок ибадат имансыз, илимсиз, дурус болуусу мүмкүн эмес. Капырдын өмүр бою ибадат кылса ham кабыл болбойт. Капыр өмүр бою ибадат кылса да кабыл болбойт. Иманы жок кандай кабыл болот? Жахил, надан, билимсиз, өмүр бою ибадат кылса кабыл болбойт. Ошон үчүн ибадатка эки нерсе керек. Иман да керек, илим да керек. Болбосо кабыл болбойт тууган. Бардык пайгамбарлар иманды мээнетин кылган. Акыркы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүнө иманды мээнетин үйрөтүп кеткен. Иманды курчутуу, иманды бекемдөө, иманды өстүрүү, иманды жаңылоо бардыгы хадистерде келет. Иманга жараша адам баласынын денесинен чыккан амалдар оңолот. Амалга жараша абалдар оңолот. Дүйнөдөгү, ахиреттагы, өзүнүкү да, бүткүл дүйнөнүкү да. Ошон үчүн пайгамбарлардын жиберилүүсүнүн максаты адам баласын жашоосун оңдоо. Пайгамбарлар келип, дүйнө топтоп алып кетиш үчүн келбейт, бериш үчүн келет. Пайгамбарлар келип, буякта завод, фабрика куруш үчүн келбейт, адамды оңдош үчүн келет. Адам бактылуу болсун. Кыска дүйнөсүндө дагы, түбөлүктүү дүйнөсүндө дагы. Ушул адам дозоктун отуну болуп калбасын. Шайтандын досу болуп калбасын. Адам ахиретке даярдануудан бу дүйнөдө дүйнө буну алаксытып койбосун. Түбөлүктүү ахиретинен бейкапар болуп калбасын деп алар эскертүү үчүн келген. Жараткан Алла Таала аяттарды чүрөт эле, мужизаларды берет эле, илим берет эле, ошонун бардыгын пайгамбарлар жеткирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям иман эмне экенин айтып койду. Ар учурларда ар кандай жоопторду берилген. Бирок жалпысынан топтоп туруп, Жабраил периште Мадина Мунавварада Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бу дүйнөдөн кетээрден бир аз алдын Жабраил периште кишинин келбетинде келип, иман эмне деп сураганда, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 6 нерсени айтты. Эң биринчи Алла Таалага иман келтирүү. Жараткан Алла Таалага иман келтирүү. Таухид деп коебуз. Алланы жалгыз билүү. Инналлаха
Taala vahidun la şerike leh. Jaratkan Allah Taala жалғыз. Hiçbir şerigi yok. Zatında dağı, sıfatında dağı, kılıusunda dağı, berüsünde dağı, aluusunda dağı. Jaratkan Allah Taala'nın hiçbir şerigi yok. Bu alamdı жалғыз jaratkan. Жалғыз башқарып атат, жалғыз талқалайды, жалғыз қайра құрат, жалғыз бейішке кіргізет, жалғыз дозаққа кіргізет. Адамдарға өмірін, денсаулығын, ырысқысын, бардығын Алла Таала жалғыз шешеді. Әлбетте, періштелерге бұйрық береді, періштелер іш қылады. Яфалуна ма юмарун, періштелер өз қалағанын қыла бермейді. Алар бұйрық берілгенді ғана атқарышады. Allah emne buyruk verse, anın teskerisin, ağa karşı perişteler kıymalda var. Ha? Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala, tuğandar, bu alamdı жалғыз başkarı oda. Al özü gözömölde öçü, özü bili öçü. Rivayatta gelet, Allah Teala aytat, hadisi kudusuydu. Men, жақшы gördüm deydi de, özümde tanıştırganımdı. Oşun için alamdı jarattım deydi. Oşun için bu alamdı jarattım deydi. Kanallah ve lem yakun şey'un qablahu. Allah'dan orada hiç derse yok öyle. Kanallah ve lem yakun şey'un ma'ahu. Allah beni bir gelikte dağı koşa hiç kim yok öyle. Allah'dan burada hiç kim yok öyle. Allah'dan başka hiç kim yok öyle. Allah men birge hiç kim yok öyle. Bu жалғыз ezelten jana жалғыз tübölüktü. Barыбызda Allah Taalam joktan bar kılgan. Barыбызga ölüm жазган. Bizgo jönele insan, matan nas hatta lambiya, paygambarlar dünyadan qaytıp ketdi. Paygambarımız Muhammed Aleyhisselam, adam zatlı mırzası, bütkül alamdın rayımı, elestetiniz, kanday ulu zat, Allah aytti, inneke mayyit, ve innehum mayyitun. Sen ölesin. Bu dünyada hiç kim kalmaydı. Bar gidet. Cebrail Aleyhisselam gel paygambarımızga aytti. Ya Muhammed, iş ma'şi, fe inneke mayyit. Kalaşınca yaşa bar ölesin dedi. Ve ahbib man şi't fe inneke mufariqu. Kimdi gana жақшы көрбө, al menen söz ajraşasın. Sözsüz koştaşasın. Al seni taştaydı, sen anı taştaysın, bu sözsüz olur. Ha? Ve amal ma şi't fe inneke majziyun bih. Kalaganda amal kıl, anakısı söz verilir. Жақшы amal kılasın mı, jaman amal kılasın mı? Az kılasın mı, köp kılasın mı? Ayrıması yok. Her bir amaldın akısını Allah Teala verir. Bu dünyada berekesi, kesepeti gelet, жақшылықтың berekesi verilir, jamanlıktың kesepeti verilir. Bирок akısı толық verilmeydi. Kıyamet günü verilir. Allah Teala atayı öz aytkan. Kıyamet günü men jaşırıp koydum. Kaçan bolorun, men hiç kimge aytkan jokmun, jaşırıp koydum. Kıyamet kaçan bolorun, bir dağı paygambar, bir dağı perişte, bir dağı cin bilmeydi. Allah'dan başka hiç kim bilmeydi bunu. Jaşırıp koydum. Emne üçün? Жақшылардың sıylığın beriş üçün. Jamandardın жазасын beriş üçün. Kıyamattan iki sıfatı var. Biri toluğu menen verilet, ikincisi tübölüktü verilet. Allah Teala çınığı sıylıktı, çınığı belek soğuptu, bereke, daraca, martabanı Allah Teala kıyamat günü verir. Toluğu menen verilet, canı tübölüktü verilet. Kuday saktasın, jaman amal kılıp ötüp ketken bolsa, ağa dağı жазасы toluğu menen jana tübölüktü verilet. Mına kıyamatın uşunda iki sıfatı var. Şunun için Cebrail perişte gelip, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sorağında, Peygamberimiz en birinci tanıştırganda, Allah'a iman keltiriyor. Жалғыздығына, Allah Teala'ga iman keltiriyor. Al bar, ezelten, tübölüktü, Allah Teala'nın bardıq sıfatı, mahlukka okşabay. Qaragаны, görgeni, bilgeni, uqqani, bergeni, jaratkan Allah, jaralganга tap-takır okşoş emez. Allah Teala'nın kudreti çeksiz, ilimi çeksiz, kazınası çeksiz. Jaratkan Allah subhanahu ve Teala'nın ululuğunda çek yok. Çek yok, çek yok. Jaratkan Allah Teala
Өзünün каалоосу менен ааламды жараткан. Кандай кааласа, өзүнүн өкүмү менен кандай өкүм берсе, яфалу ма яхкум, яфалу ма юрид. Жараткан Алла субханаху ва таала. Тугандар, ошон үчүн Алла Тааланы биз күн сайын жараткан Алланы сүйлөйлү, иманыбыз өсөт. Иманыбыз, Аллага болгон иманыбыз бекемделет, курчуйт. Алла Таала бизди көрүп турат. 24 saat сынап турат. Көзөмөлдөп турат. Инналлаха кана алейкум ракиба. Мына көзөмөлдөгөндөр ал мындайла 24 saat Алла бизди көзөмөлдөп турат. Кандай амал кылат экен? Куранда Алла Таала өзүн тааныштырды. Кантип жаратты? Эмне үчүн жаратты? Кантип башкарат? Кантип оңдойт, кантип бузат? Бейиштин ичинде эмне бар? Дозоктун ичинде эмне бар? Бардыгын Кур'ан-ы Каримде Алла субханаху ва таала өзүн тааныштырып койду. Аллаху халику кулли шей, ар бир нерсени жаратуучусу. Жер, асман, арш, курси бардыгын Алла субханаху ва таала Кур'анда тааныштырып койду. Эмне үчүн? Пенденин жүрөгүнө бекем иман келсин, ишеним келсин. Бул ааламдын кожоюну бар экен. Бул ааламдын башкаруучусу бар экен. Ал ким экен? Аллах. Бул жөндөн жөн эле жүрүп аткан жок, жөндөн жөн эле ар бирибизге өмүр берилип аткан жери жок. Биздин жүрөктөрүбүз жөндөн жөн эле өзүнчө эле согуп аткан жок. Биз өзүнөн өзү эле жеп, өзүбүздөн өзүбүз жашап, бири-бирибизге өмүр берип, өзүбүзгө өмүр берип аткан жерибиз жок. Вама бикум мин ни'матин фа миналлах. Силерде кандай гана неемат болбосун, жашоонун неематы, амандыктын неематы, ден соолуктун неематы, ырыскынын неематы, илимдин неематы, ибадаттын неематы, исламдын неематы, имандын неематы, ынтымактуулуктун неематы, кандай гана неемат болбосун. Бирөөнүн тарабынан эмес, Алланын тарабынан гана ошо. Вама бикум мин ни'матин фа миналлах. Алланын тарабы. Мун'им, неемат берүүчү Алла өзү. Ошон үчүн Алла субханаху ва таала фадкуруни адкуркум вашкурули ва ла такфурун. Силер мени эстеп жашагыла. Мен өкүмдөрүмдү, неематтарымды эстеп жашагыла. Мен силерди эстеп турам. Алла субханаху ва тааланы унутуп калсак деле Алла бизди унутпайт. Бирок Алла Таала бизди эстейт кандай? Жакшы көрүүсү менен, ыраазычылыгы менен, күнөөлөрүбүздү кечирүүсү менен. Алла субханаху ва тааланын эстегени жөнөкөй эмес. Аллага шүгүр кылгыла, шүгүрсүз болбогула дейт. Шүгүрсүздүк кылбагыла дейт. Алланын ар бир неематына шүгүр кылуу лазым болот. Канча неемат чоң болсо, ошого жараша шүгүр. Неемат кичине болсо, ошого жараша шүгүр. Бу дүйнөдөгү эң улуу неемат иман неематы. Бу дүйнөдөгү эң улуу неемат пайгамбарыбыздын дүйнөгө келүүсү. Алымдар айтышат, ушу эки эң улуу неематты Алла Таала пендесине эң чоң жакшылык кылды деп айткан. Лакад манналлах алал муъминин ид ба'ата фихим расулан мин анфусихим. Чындыгында мусулмандарга Алла Таала өтө чоң жакшылык кылды. Кантип? Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды жиберип. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды Алла Таала бүткүл адамзатка жибергени, Алла Таала бүткүл адамзатка эң чоң жакшылык кылганы. Эң чоң жакшылык кылган. Пайгамбарыбыздын дүйнөгө келүүсү, Куранды алып келүүсү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын Куранды жеткирүүсү. Пайгамбарыбыздын мойнундагы милдет, жоопкерчилик, миссиясы ушул болчу. Иннама алейкана балаг. Сенин мойнуңда Куранды жеткирүү. Ва алейнал хисаб, эсеп китеп биздин мойнубузда. Куран жеткирип кой адамзаттын баарына, жиндерге да кошо жеткирип кой. Эсеп китепти Куранга лайыктуу Алла Таала айта өз алат экен. Пайгамбарыбыз жеткирди, акысын берди. 23 жыл Куранды Алла Таала пайгамбарыбызга түшүрүп турду, пайгамбарыбыз жеткирип турду. Я айюхар расул баллиг ма унзила илейка мин раббик ва иллам таф'ал фама баллагта рисалата. Валлаху ясимука минан нас. Валлаху ясимука минан нас. Эй пайгамбар, сен жеткиргин. Эмне түшүрүлдү? Күтпөгүн, сразу жеткиргин.
Пайгамбарыбыз толук Кур'ан түшкөндөн кийин анан жеткирүүнү баштаган жок. Түшөр замат жеткирет эле, түшөр замат жеткирет эле. Пайгамбарыбыз айтып атат, эгер жеткирбесең, сен анда пайгамбарчылык милдетиңди аткарган жоксуң деп атат. Сенин мойнуңда Кур'анды жеткирүү, эгерде жеткирбесең, ва иллам тафал, эгерде кылбасаң, фама баллакта рисалата. Анда сен пайгамбарчылыкты, таблиг жеткирген жоксуң анда. Жеткирүүдө адамдар ар нерсени айтат, жаман ойлошот, жаманды каалашат, жаманды кылышат. Валлаху ясимука минан нас. Адамдардан Алла өзү сактайт. Алла субханаху ва таала аны өзү сактайт. Сенин мойнуңда жеткирүү. Пайгамбарыбыз коштошо ажылыгында Минада сахабалардын бардыгы бар эле, эркектери, аялдары, бай, кембагал, кул, жаш, бардыгы баарына айтты. Эртеге кыямат күнү Алла Таала силерден сурайт. Мен тууралуу. Жеткирдиби динди же жокпу деп. Ошондо эмне деп жооп бересиңер деп пайгамбарыбыз кыяматта суроону азыр эле сурап койду Минада. Бар айтты, я Расулаллах, сиз жеткирдиңиз. Кад баллахта рисала ва аддайтал амана. Сиз аманатты аткардыңыз. Алланын берген аманатын аткардыңыз. Рисалатын, пайгамбарчылыгын, өкүмдөрүн бардыгын жеткирдиңиз сиз. Ва насахтал умма ва кашафтан анхан гумма. Үммөткө жакшылык каалап, башынан кайгыйны кетирдиңиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не dedi? Allahumma şahad. Ya Allah, sen özün güve bol. Mına uşu sahabaların bardıq айтып атат, жеткирдиң деп атат, sen özün güve bol деп. Allah'ını güve kılıp. Oşundan anke falyuballighi şahidu minkumun gaib. Emi uğal kıla. Men sizlerge жеткирдим. Ушул жерде бары жокко жеткирүү силердин мойнуңарда dedi. Жокко жеткирүү силердин мойнуңарда. Ким бар, жокко жеткирүү силердин мойнуңарда. Демек пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын милдети тугандар Кур'ан-ы Каримди жеткирүү экен. Эми жараткан Алла Таала айтат: "Ва алейнал хисаб", эсеп китепти мен өзүм алам дейт. Ар бирибизден эсеп китеп Алла жалгыз алат. Атабыздан, апабыздан, аялыбыздан, балдарыбыздан, өзүбүздөн, баарыбыздан. Эсеп Алла субханаху ва таала ар бирибизден. Кантип эсеп алат? Куранды жеткир деп милдеттендирди. Куран менен Алла Таалам кыямат күнү соттойт. Куранга салып көрөт. Биздин ишенимдерибизди Куранга салып көрөт. Сиз периштелерге кандай ишенет элеңиз? Алланын китептерине кандай ишенет элеңиз? Алланын пайгамбарларына кандай ишенет элеңиз? Алланын тагдырына кандай ишенет элеңиз? Алланын ахиретине, кыямат күнүнө кандай ишенет элеңиз? Жараткан Аллага өзүнө кандай ишенет элеңиз? Ишенимдерди кыямат күнү Алла Таала биздин ишенимдерди Куранга салып көрөт. Куранга салыштырып көрөт, салмактап көрөт, стандартына салып көрөт. Канчалык туура келсе, ошого жараша тиякта табат. Ибадаттарыбыздын бардыгын Куранга салып көрөт. Намазыбызды, тааратыбызды, гусулубузду, таяммумубузду, макулбу? Орозобузду, зекетибизди, ажылыгыбызды, умрабызды, Куран окуганыбызды, зикирлерибизди, дуаларыбызды, кыскасы айтканда бардык ибадаттарды Куранга салып көрөт. Канчалык Куранга дал келсе, адеп ахлактарыбызды Куранга салып көрөт. Мүнөздөрүбүздү Куранга салып көрөт. Куран менен Алла Таала сотту. Ошого Алла бизге сизге азыр мүмкүнчүлүк берди. Даярданганга, оңдоп алганга, акыйкатты издегенге жараткан Алла субханаху ва таала мына жашоону берип атат ошон үчүн.